максатында дагы салым кошуп жүрөт экен. Тынар, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ушул командаң тууралуу айтып кетсең биринчи. Эми бул команда ушул өзүңөр көргөндөй жигиттер менен макулдашып, команданын атын ушул бирге деп коюп, ушул чогулган жигиттер, ушул балбандар мына артыбызда турат. Кудай буйрса быйыл ушул команданын уюшулганына 2 жыл болуп калды. 3-ncü жылга кетип атат. Результат жакшы. Биринчи ойноп чыкканда эми жанагы аламанга көнүп калган жигиттер Тайгазанга жакшы көнбөйт эле. Азыр эми Кудайга шүгүр, чеберчилиги өсүп, Тайгазанга үйрөнүп дегендей көнүп, бири-биринен опту алып, жанагына бири-бирине пас берип, ушинтип чагып атышат. Бүгүн дагы Кудай буйрса кече да жакшы оюн көргөздүк, бүгүн дагы жакшы оюн көргөзөбүз деген ушундай максат менен турабыз. Жигиттер ушул биздин ачы өрөөнүнөн чогулган жигиттер. Bir yıl ayıldan emес, ар айылдан кылып ушинтип балбан жигиттерди чогултуп, командаға алып чыгып эл алдында ойнотуп атабыз. Бул жак агайыбыз Кайрат Таксыр ушул балдарга баш көз болуп, ысыгына, күйү, сууна тоңгон инсандардын бири ушул Кайрат экебиз. Экинчиси бул жакта Исмайыл эке ушул балдарды чогултуп, ар жак бер жакка оюнга ушулар алып келишет. Балдар дагы бүгүн даярдыгы жакшы, Кудай буйрса бүгүн дагы бир чоң жеңишке жетишебиз деген максат менен турабыз. Буйрса, кошумчалай турган нерсе, бул азыркы негизи ушу акыркы 10 жылда бул эрежелүү көкбөр оюну 5-5 деп аталат экен. Бул жакта негизи көкбөр оюну барган сайын өнүгүп баратат. Анан сен өзүң жеке оюң боюнча ушул аламан менен салттуу оюндардан артыкчылыгы кандай бул оюндун? Эми бул оюндун артыкчылыгы өзүнүн мыйзамы бар, өзүнүн ошондой бир нормалары бар. Ошол нормадан, ошол мыйзамдан чыкпайт. Мында ортодо чыккан команда гана жана 4төн болду, 4төн ойнойт. Аут деген нерсе бар, ошол нерселерге ошол мыйзам менен ошондой. Аламанда ал жерде аут болбойт, ал жерде канча адам болсо ошончонун баары чабат. Бул жерде команда гана чабылат, анан эрежелүү оюнда мындай айтканда эрежеси менен ойнолот, аламан эрежесиз ойнолот. Жана булар эми аламанда чаап жүргөн балдар да, ошол үчүн айтпайм, биринчи жыл 5-5ке келгенде көп эрежелерине көнө алышпай, көп нерсесин билбей, аутка чыгып кеткен учурлар болду. Аут жанагындай нарушение болуп калганда удалениеге кетет да. Удалениеге кет десем, эмнеге кетем, тиги жүрбөйбү деген түшүнүктөр да болду, барабыз эми. Жана Москвада эле бир күндө уралган эмес, ансаңары балдар да жанагы көрө көсөм болосун дегендей күндөн күнгө такшалып, Кудайга шүгүр, азыр эми бардык эрежелерге көнүп, жаттап, бардык окуттарды өздөштүрүп карышты, Кудайга шүгүр. Жакшы. Кудай буйрса, негизги максатыңар лигага чыгыш? Негизги максат ушундай, Кыргыздын улуттук оюнун дүйнөгө таанытып, бул жакта Исмайыл эке айткандай, ушундай балбан жигиттер элдин арасында калып кетпестен, эл алдына чыгып, оюн көрсөтүп, дүйнөлүк чемпионаттарга чейин алып баралы деген биздин алдыбызда максатыбыз ошол. Кудай буйрса. Кайрат, айтсаңыз, бул азыр команданын эми бул ар бир аттын өзүнүн эле түйшүгү бир үй-бүлөнү баккандай дейт да. Ушул кандай иштешип атасыз? Команданы сиз дагы физикалык жактан аттарды уюштуруп, балдарды уюштуруп, сиз дагы өзүңүздүн салымыңызды кошуп жүрүпсүз. Албетте бул өтө бир оор, анан буга бир көп түйшүк экен да. Бул көп түйшүктү аркалап ушу балдарды жетелеп, бирине жакшы айтып, бирине жаман айтып, ушу балдарды түптө уюштуруп, анан Тынарга салып берип, Тынар бул команданы жетектеп, мына азыр жакшы 3-cü жылдын жүзү болуп атат. Балдарыбыз бир финалдык деңгээлге чыкты, Кудай кааласа. Жакшы, эми кантсе дагы ушу аркабыздан бир муундар жакшы бир чыгып калса, ошо муну мамлекетибизге салымыбызды кошуп, биз дагы бир эл барган жерге барсак, журт барган жерге барсак, бир жакшы бир ой тилектер менен ушундай уюшуп келе атабыз, Кудай кааласа. Ой тилегибиз жакшы, бир чоң байгелерге жетебиз деген максаттабыз. Бүгүнкү оюнда да бир жакшы результат көргөзөбүз, Кудай кааласа. Кудай буйрса. Сиз дагы кандай болуп атат? Кандай түйшүктөр бар, кандай артыкчылыктар бар? Команда менен жүргөн кандай экен? Сиз өз мурун ушундай бир иштерге аралашасыз беле? Ушу суроону туура бердиңде, мен мурун көкбөрү, бул улак тууралуу көп эле маалыматым жок эле. Бирок бул намыс үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн
жөн жаткырбады го. Бул Азиялык чемпионатка чейин бул Кыргызстандын көкбөрүсү менин тилегим. Азиялык чемпионатка чейин бир өсүп жетилсе, Кыргызстан ушу көкбөрү менен таанылса дүйнөгө деген тилек. Bir айылдан, 2 айылдан, ушу 3-төн, 4-төн балдарды топтоп, анан аларды бир мамилеге келтирип, түптөп чыгыш өзүнчө бир кыйла жумуш. Кудай кааласа мына ошонун көбүн түптөп, Тынарды көп жер тааныйт. Эки жакка алып жүрүүгө да оңураак деп ушу Тынарды туурата балдар Тынардын айланасында топтолуп, азыр бир атанын балдарындай болуп тил алып, Кудай кааласа келечеги кең деп ойлойм балдардын. Жакшы. Капитан, сиз кандай кошумчалайсыз? Тынар оюнда да күлдүрөбү же силерге серьезный мамиле кылабы? Жетекчи деген эми жетекчи деп болуш керек да. Оюнда дагы күлдүрөт. Ар түрдүү нерсе бар. Маанайын көтөрүп, духун көтөрөбү балдар? Ушу жетектеп келет. Анакайга рахмат. Биз дагы торпоглак тартып жүргөнбүз. Буга эми көнүп атабыз. Эми кааласа ийгиликтерге жетебиз деген жакшы ойлор бар. Жакшы ийгилик анда. Мында ийгилик жетекчилер, уюштуруучулар, Тынар мырза, Кайрат эке, сиз дагы бул жерде команда менен чектелбестен калыстыктагы кызматыңызды аркалап жүрөсүз. Сизге дагы ийгилик. Жигиттер ийгилик барыңарга ат жал жеңил болсун. Рахмат силерге. Ийгилик. Биздин команданы жетектеп чыккан азыр Тынар Курбаналиев агабызга чоң рахмат, ушу ачыдан болот. Ушу кызыл туунун балдары чыксын деп ушу азыр өкмөт башчыбыз Мирлан Байке экөө эки команда алып чыгып атышат. Ушуларга биринчи эң чоң ыраазычылыгым ушуларга. Ушулар бизди ушинтип ушул жерге алып келген ачыгы биз аламан чабып эле жүргөн балдарыбыз. Бул оюнга мына былтыр 1 жыл болду, Кудай кааласа. Быйыл результаттарыбыз жакшы. Мен бул улакка келип калганым бул мен үчүн жаңылык эмес. Мен себеби ушул 10-класстан баштап эле аламан улак чаап, айылда балдар менен, достор менен, агаларым менен, инилерим менен улак чаап жүргөм. Анан жанагы баары ал нерсе мындай эмеңде кала берет экен. Ушул күнгө чейин деле алан монол убактардан калбай, колум бошоп калганда, мүмкүнчүлүгүм болуп калганда барып чаап, агаларым менен, досторум менен, инилерим менен эме мен агаларым калбады улак чапкан. Биз ага болуп калдык улак чапкандарга. Инилерим менен барып улак чаап, башка кылып, бул нерсе мен ушул жаштайыман калган, мен өзүм бир жакшы көргөн бир спорттун бир түрү экен. Ошон үчүн бул нерсени ушундай унутка калтырбай, ушинтип чаап келатабыз, улактарга барып ушинтип колубуздан келишинче жедемерчилик кылып, ушундай оюндарды өткөрүп келип атабыз. Анан эми бул жаман эмес болуш керек. Бул биздин када салтыбыз, үрп адатыбыз, биздин үрп адатыбыз, када салтыбыз, музейге барып, мен кечээ бир ушундай бир аябай ушул нерсеге бир өкүнгөн нерсем, музейге барып жанагындай нерселер болуп кетиптир. Албетте бул айтылбай турган сөз эле айтылып кетип, өзү эле болуп сөз ортосунда болуп кеткүчү нерсе. Ошол нерселерге көңүл бурбай, мындай улуттук оюндарда өркүндөтүшкө, кыргыздын духун ойготконго, кыргыздын жигиттерин ат жалын ойнотконго колубуздан келишинче мүмкүнчүлүк түзүп, колубуздан келишинче демөөрчүлүк кылып, күчүнө күч, демине дем бергенибиз жакшы деп ойлойм. Рахмат. Тынар, анан айтсаң, могул жана өзүң
Могерде элдерди күлдүрүп, баяндоочулуктагы бир оюнду баяндап, элди тамашага салып, сөгүнгөндөрдүн ачуун жазып берип аттың өзүң ушундай оюндарда комментарий берчү элеңби өзү баяндап? Же биринчи жолу? Жок, эми бош учурда, эми командам ойногон учурда бул жерде мага сүйлөгөнгө болбойт, себеби баягы болуп калат экен. Ал эми оюн болгондон кийин талаш тартыш жаралат экен. Кээде жанагындай ызы чуу кимдир бирөө кызыл кандылып калып, эми жана жигитчилик, эркекчилик деп коет го, булакта көпчүлүк эркектер кирет, анан сөгүнө берген учур болот. Ошол учурда акырын билгизбей, жамап жаңсап, баягынтып башка жака жетелеп алып кетип өтүп кеткенге, бул комментаторлукта, мына комментарий бергенде бул жакшы нерсе болот экен. Бул дагы ошол биздин бир берген өнөр экен, ошону дагы аркалап атабыз. Жанагы эки тизген бир жылдыр колго кармап дегендей. Азамат. Ошол. Мисалы Аккулада оюн болгондо деле көбү билет да. Асылбек байке өзү мындай тамашага салып, оюнчулар аябай бири-бири менен ызаланып, кагышып урушуп кеткенде элди күлдүрө салып. Өзү бул комментатордун алып баруучунун эмеси бир милдети дагы ушул нерсеге бир көбүрөөк эметет да, жүк артат. Ошондой ызышуудан ошол элди мындай бир жака отвлекать этип, алаксытып алып кеткендей, ушундай эмелер жана отвлекающий маневр деп коет го, ушундай нерселерди жасап турган, бул ушул алып баруучунун бир чеберчилиги деп билиш керек да. Бул нерсеге как милдеттүү катардагы же болбосо ошол нерсеге мындай жакшы көз карашта, жакшы маанайда караган катардагы эсептеп койсок болот. Рахмат. Тынар, анда не дейт элем, сага мен ден соолук каалайм. Рахмат. Мындай сендей жигиттерди ушундай талаадан көрүп, ушундай аралашып жүргөн бизге дагы бул дагы сыймык өзүнчөчү. Рахмат. Бул биздин улуттук оюн, өзүң айтмакчы, адам дух, рух дегендей салттуу оюндар, ушундай бүйүрүңүздүн оюндардын бири да. Үрп адат ойгон боюнча улут кылып кетиш кыйын экен да негизичи. Сага дагы ден соолук каалайм. Ийгилик, Кудай буйрса, кийинки оюндарда дагы ушинтип жакшы күндөрдө жолугушалы. Рахмат, сиздердин ишиңиздерге ийгилик, аман болуңуздар. Кудай буйрса, жакшы оюндарда, чоң оюндарда сиздер менен чогуу өткөрөбүз деген максаттабыз. Чыгармачылык ийгилик болсун сиздерге дагы. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Языптар дегендей эле Марат мырза менен Канат Балбан агайыны бир командада ойноп атышат. Менимче бул агайындардын катарын Малик Балбан да толуктайт болуш керек. Түгел чаңкасаң келип кетесиң да. Бармыстар бүгүнкү өтүп аткан оюнга жакшы көз карашта карап беришиңиздерди суранабыз сиздерден. Ошондой эле жигиттер жакшы оюн көргөзүп, Кудай буйрса, Алла насип эткен болсо, Норуз майрамында сборный жарлап алып барганга аракет кылабыз. Убакыт 5 4 3 2 1 күчтө.